келгиле үй бүлө ата энедей бололу. Окуучу студенттей бололу. Жетекчисиңби, депутатсыңбы, министрсиңби, эң биринчи бардыгыбыз Кудай деп коркуп, өз милдетибизди иман, инсап, жоопкерчилик менен аткаралы. Кудай калса бардыгы жакшы болот. Мунун бардыгынын очогу, түпкү тамыры энеде турат. Эне оңолсо, аял оңолсо, заман оңолот деймин. Биз энелерди мактайбыз. Мен ошого кошумча энелерди окууга өзүнү, энеликти аткаруу үчүн билим алууга чакырат элем да. Ошондо менимче көп. Ошол азыр коррупционер деп атат. Ошол укук бузуучу, кылмыштуу деп бардыгынын энеси бар. Эгер учурунда эне балам ууру кылба, таза жүр, туура жүр деп айткан болсо, мүмкүн ошолор ошол ишке барбайт. Мен башат энеден деймин, энелерди мактап эле калбастан, энеликке жоопкерчилик менен мамиле кылышка, энелик үчүн изденип окушка чакырып кетет элем.